Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 14 ноябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Южный магистраль тараптан бир бөлмөлүү квартирадан экөө сатылып атыр, ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи болуп барбы жогун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар Южный магистральдын жээги. Же болбосо бул Сухой Батырдын жанындагы Газпромго же Глобуска аренда алсаңыз да болот. Ошолдун туш тарабындагы эле бет маңдайында көчө менен түз түштүк карай жүрсөңүздөр, сол тарапта Алы Токомбаев 23-16 даректе сатылуучу квартиралар жайгашкан. Дагы эмне маалыматы? Эми калган маалыматты квартирага жетип берейин туугандар. Макей туугандар, тележолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы көп кабаттуу үй жайгашкан. Жерге да жетип келип калдым. Дарек Алы Токомбаев 23-16 дарекке келсеңиздер, ушул көп кабаттуу үйгө келе аласыздар. Яндекс картаны деле карап көрсөңүздөр болот жайгашкан жерин туугандар. Эми кирип калган маалыматты сиздерге берейин. Макей туугандар, бул короосу азыркы учурда курулуш жүрүп аткан учуру. Бир квартирабыз бул блокто 9-этажда, бирөөсү бул блокто 11-этажда жайгашкан. Азыр кирип сиздерге калган маалыматтарды берейин туугандар. Макей туугандар, 3-этажга да чыгып келип калдым. Негизинен квартира 9-этажда жайгашкан. Ал жактын азыр кирпичинде кояткан учур экен, ошого азыр 3-этажда ошол сатылып аткандын квартиранын проектисиндегидей квартира бар. Ошону сиздерге көргөзүп кетем. Негизинен квартира 9-этажда жайгашкан. Бирөөсү бул Б блокто 9-этажда, бирөөсү бул А блокто 11-этажда экен туугандар. А блоктогу 11-этаждагы 36-га 6 квадрат метр, а бул жактагы Б блоктогу бир бөлмөлүү квартира туугандар 46-га 6 квадрат метр. Так, сиздер этажга чыгасыздар, тепкичтен чыкканда эле мондай табек чеккен жайы болот беле, ушундай жайы. Ал жерден бери карай жүрсөңүздөр, лифт, буюрса кийин лифт иштесе, лифт менен чыгып эле түз жүрсөңүздөр. Макей бул жагында квартира жайгашкан туугандар. Кире бериш прихожкасы, бул жакта санузел, кухня и бир бөлмө. 46-га 6 квадрат метр, аркы Б блок, А блоктогусу 36-га 6 квадрат метр туугандар. Так, ушул же планировка менен жана ушул сыяктуу эле 9-этажда болот. Түштүк тарабынан терезе орнотулуп, макей тоолор баары ушул жактар кенен көрүнөт. И кошуна жакта мына бул Авангард курулуш компаниясы салган үйлөр экен туугандар. Бул көп кабаттуу үй салган курулуш компания Эмарк жана Бурана Грант экен туугандар. Кире бериш, санузел, анан документи. Азыркы учурда 2 квартираныкы тең. А блоктогу дагы, Б блоктогу дагы мондай ДДУ, договор долевого участия. И эмки жыл 2024 жылга туугандар КСОго берилет экен. Азыркы учурда ошол курулуп аткан учуру. Короосун деле көрдүңүздөр. Курулуш жүрүп аткан учуру. Так. Bir колдоп болсо да көргөзүп кетейин. Макей. Мондай договору. Анан опс. Могу квартира болуп калат экен туугандар. Окей. Ушундай договор документтери бар. Кристал Товер деген ушундай үй болот экен. Бүткөн убактысы бул. Бүткөндө бул көрүнүшү. Андан ары бул санузелдин көрүнүшү туугандар. Бул кухня. Кухнядан деле түштүк тарабынан терезелер. И бул жакта дагы түштүк тарабынан терезелер. Так, документи ДДУ плюс участоктун көп кабаттуу жайгашкан жердин кызыл китеби бар дейт эси, дагы келгенде эси менен биргеликте толугураак маалыматтарды документ боюнча алсаңыздар болот. Баасы туугандар квадрат метри $1050. Негизинен ошол собственник болгонуна байланыштуу, срочно сатып атканына байланыштуу $1050 сатып аткан учур экен квадрат метрини. Негизинен компания өзү туугандар азыр $1100 сатып аткан учур экен. Так, бир бөлмөлүү квартира, экөө. Бирөөсү 36-га 6, бирөөсү 46-га 6
ушул эле көп кабаттуу үйдө жана Б блогунда жайгашкан. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат туугандар. Сону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр жана квартира издеген достор туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.